Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн силер менен Муддассир сүрөсүнүн 38 аятынан баштап туруп 47 аятка чейин иншалла түшүнүүгө аракет кылабыз. Бүгүн силер менен иншалла бул аяттарга токтолобуз. Муддассир сүрөсү 38 менен 47 аяттары. 38 менен 47 аяттары. Рамазанда аракет кылдык, орозо кармадык, ибадаттарды аткардык, парыздын үстүнө нафил намаздарды коштук, тахажжудтарды окудук, кыскачасы ибадаттарды өтө жакшы бир кулчулук кылган болдук. Рамазан өтүп кеткенден кийин кайра байгы шайтандар, кайра байгы нафс эмне болуп атат? Эң негизгиси мына азыр жайкымай эмне болуп атат? Намаздарыбыз каза болуп атат. Бамдат намазга кээ бирөө тура албай калып атат. Куптан намазды окубай коюп атат, мисалы. Биз ошол бүгүн бул аяттардын негизги маанилерин беребиз иншалла. Жана ар бирөөбүз бул сабактан өзүнө бир сабак алсын иншалла, насип кылса. Аллах субханаху ва тааля эмне дейт? Муддассир сүрөсүнүн 38 аятында. Астаизу билlah. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun. عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Bu ayetler. Kotorolu kullu nefsin bima kesebet rahina. Ar bir can özünün kılgan işlerine emne olat deyt, zalokta olat deyt. Zalok degen söz düşünөбүз да. Misалы bir nerseni alasың, zalokko bir nerseni koyosың, туурабы? Залог. Адам баласынын жаны дейт. Кылган амалдарына залог болот дейт Аллах субханаху тааля. Бирок оң колдун ээлери буга кирбейт дейт. Эмне экенин түшүндүрөбүз азыр, которуп атабыз. Оң колдун ээлери буга кирбейт дейт. Алар бейиште болушат. Бейиштин ичинде бири-бириден сурашат, же болбосо периштелер аркылуу тозоктогулардан сураттырат. Жоон алат тозоктогулардан. Kimder anil mujrimin, kimder жөнүндө сурашат булар? Бейиштин ичинде болуп, kimder жөнүндө сурашат дегенде тозокко кирген күнөөкөрлөр, тозокко кирген капырлар тууралуу кабар алгыс келет. Ошондо суроо эмне болот? Ма салакакум фи сакар. Силерди сакар деп аттуу, сакар деп аталган тозокко эмне түшүрдү деп сурашат дейт. Ошондо алар жооп берет. Калу лам наку минал мусаллин. Биз намаз окугандардан эмес элек деп жооп берет. Экинчиси валам наку нут'имул мискин. Кедейлерди баккан эмес элек. Ва кунна нахуду ма'ал хаидин. Пайдасыз бузуку иштерге ошо бузукулар менен кошулуп кирип кетет элек деп айтчу дейт. Ва кунна нуказзибу бияумиддин. Кыямат күндү, акырет күндү жалганга чыгарат элек. Хатта атанал якин. Бул болсо бизге өлүм келгенге чейин уланып келген дейт. Мына бул мисалдарды айтып атат. Бул мисалдарды, мисал деген сөз, бул себептерди айтып атышат. Kimlerge? Бейиштегилерге. Эми келдик тафсирине иншалла.
Birinci, kullu nafsin bima kasabet rahina. Бұл өте маңызды bir ayat, урматтуу мусулман bir тугандар. Bilesiңерби, biz негизинен ар бирөөбүз өзүбүздүн жаныбызды алып, өзүбүздүн денебизди алып, тозокко коюп койдук. Азырынча бул туруп турсун. Эмне кылабыз? Амалыбызга алмаштырып туруп коюп койдук биз азыр. Алла Таала буйругандай амал кылып туруп, Алла Таала бизге кандай буйруган болсо, ошондой жашоо өткөрүп туруп, Кудай Тааланын астына түшкөндө, мына ошол денебиз бизге кайтарылат. Денебиз бизге кайтарылат. Кайтарылат деген сөздүн мааниси бейишке киресиң деген сөз. Ошон үчүн биякта залог деген мааниси ошол. Ар бирөөбүз коюп койгонбуз денелерибизди. Мына туруп турсун, мен амал кылайын, амалга жараша анан денемди мен сатып алам деген сөз. Амалыма жараша денемди эмне кылам? Сатып алам деген сөз. Илля асхабал ямин, бирок Алла Тааланын кулдары бар. Алла Тааланын кулдары бар. Булардын жери бейиш дейт. Булар бейишке киришет дейт. Оң колдун ээлери деп атат. Оң колдун ээлери кимдер дегенде баягы Адам алейхиссалам жаратылганда, Адам алейхиссалам жаратылат. Эң биринчи Алла Тааланын кулу Адам алейхиссалам. Ошол Адам алейхиссалам жаратылбастан мурун билесиздер, Алла Таала рухтар аламын жаратат. Рухтар аламын жаратат дагы. Баягы аятта келет: "Аласту би раббикум", мен силердин кудайыңар эмесминби деп эмне кылышат ал жерде? Алла Таала рухтардан сурайт. Ошону биз эмне деп жооп бердик? Ошондо Куран айтат: "Бала" деп жооп бердик биз. Бала деген сөздүн мааниси ооба, я Рабби, сен биздин Раббибизсиң деп жооп бердик дейт. Мына ошол жерде Адам алейхиссаламдын оң тарабында кулдар болгон, ортодо Адам алейхиссалам бар дейт. Ата болгондон кийин эң башкы алгач инсан Адам атабыз. Адам атанын оң жагынан инсандар бар, сол жагынан инсандар бар дейт. Мына бияктагы илля асхабал ямин, баягы бейиштик ээлери деген сөздүн мааниси баягы өзүнүн нафсын залогко койбогондор дейт. Залогко койбогондордун. Булар кимдер? Ошол Адам атабыздын оң тарабына эмне жайгашып туруп, Кудай Тааланы, кудайдык сыпатын кабыл кылып, бул дүйнөдө ошого жараша жашаган инсандар деген сөз. Илля асхабал ямин. Булардын орду кайсы жер дегенде кийинки аят эмне дейт? Булардын фи жаннатин, алар бейиштин бакчаларында болот, бейиште болот дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Таалага ыйман келтирүү, периштелерге ыйман келтирүү, китептерге ыйман келтирүү, акирет күнүнө ыйман келтирүү, тагдырга ыйман келтирүү. Акиреттин ичинде эң башкы орунду тозок менен бейиш алат. Ошолорго ыйман келтирүү шариатыбызда парыз болуп эсептелет. Биздин Ахлус-Сунна вал Жамаат китептерде жазылат: Ал-джаннату хаккун, бейиш бул акыйкат. Ан-нару хаккун, тозок бул акыйкат. Мизанун хаккун, тараза бул акыйкат. Ас-сирату хаккун, кыл көпүрү бул акыйкат. Деп ошол акыйкат деген сөздөр менен келет. Алымдар бул акыйкат деген сөздү чечмелеген учурда кандай чечмелеп беришет? Ичинде кыпындай шек болбогон акыйкат деген маанисинде дейт. Шектенүү болбойт ал жерде. Ошон үчүн биздин итикадыбызда, биздин ишенимибизде, урматтуу туугандар, Ахлус-Суннат вал Жамааттын ишениминде тозок жана бейиш акыйкат, тозок жана бейиш азыр бар жаратылган. Бар, азыркы учурда бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам
Мирачка көтөрүлгөндө Алла Таала пайгамбарыбызга тозокту да көрсөтөт, бейишти да көрсөтөт. Тозок ээлердин ошол тозокто азап тарткандарын пайгамбар көрүп суроолорду берет. Бул эмне үчүн азапталып атат? Бул эмне үчүн азапталып атат? Бул эмне үчүн мындай кыйналып атат деп сурайт. Жабраил алейхиссалам ага жооп берет. Могу себептен, бул себептен. Булардын бардыгы кыялдануу менен болгон иш эмес, туугандар. Акыйкат. Мына азыр сен үчүн акыйкат эмне? Көзүң менен көргөн нерсе сен үчүн акыйкат. Ооз менен таткан нерсең сен үчүн акыйкат. Кол менен кармап туруп сезген нерсең сен үчүн акыйкат. Туурабы? Кулак менен угуп жаткан нерсең ошол үн сен үчүн акыйкат. Мына бул көзгө көрүнгөн нерсе кандай сен үчүн акыйкат болгон болсо, бул мечит сен үчүн кандай акыйкат болгон болсо, жанда отурган адам кандай акыйкат сен үчүн акыйкат болгон болсо, айта аласың жандагы адам менин жанымдагы отурган кишим бир тууганым акыйкат эмес деп айта аласың да? Дини терминде акыйкат эмес деп айта аласың да? Же бүгүнкү күндө бул акыйкат эмес деп айта аласың ба? Айткандар бар. Саентология башка пикирлер бар. Айтат, бул дүйнө өзү материалдыктан эмес, бул дүйнө эмнеди? Кыялдануудан түзүлөт дейт. Сен өзүң кыялданганың үчүн ошол кыялданууга жараша сенин тегерегине дүйнө түптөлөт деген сөздөр бар. Булардын эч кандай бир эмеси жок, тыянагы жок. Бул жөн эле утопия болгон, гипотеза болгон, анан эч кандай бир эмеси жок болгон бир сөз булардын бардыгы. Эми сен мусулман катары көрөсүң, угасың, жыттайсың, кармайсың, бир мусулман катары. Сен айта аласыңбы? Бүгүнкү күн акыйкат эмес деп айта аласыңбы? Менин колумда бар болгон нерсе бул акыйкат эмес деп айта аласыңбы? Айта аласыңбы? Айта албайсың. Себеби бул акыйкат болуп атпайбы? Булардын бардыгы бир акыйкат болуп эсептелет. Ошондой эле пайгамбарыбыз бейишти көрдү, акыйкатты көрдү. Сен бул көзүң менен эмнени көрүп аткан болсоң, пайгамбар ошол көзү менен көрдү. Жүрөктүн көзү менен, же башка көз менен, же руханий аламда эмес. Анда нерсе. Кадимкидей пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көзү менен көрдү булардын бардыгы. Пайгамбардын миражы, туугандар, пайгамбардын миражы көккө көтөрүлгөнү денеси менен болгон. Риваяттарда келет, пайгамбар бир жолу денеси менен көтөрүлдү, 30дан ашык жолу руху менен көтөрүлдү деген эмелер бар. Китепте жазылган эмелер бар, кабарлар бар. Денеси менен көтөрүлдү. Себеби риваятта келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра кайтканда дейт, пайгамбардын төшөгүнүн жылуулугу кетелек болчу дейт. Мушриктер келип туруп айтат, сен ошончолук болгондон кийин баягы Акса мечитинде, Иерусалимдеги Акса мечитинде канча минбар бар, канча эшик бар, канча тиги терезе бар, канча эме бар, ошону айтып бер дегенде пайгамбарыбыз айтып берген булардын бардыгы. Кыскача айта турган нерсем, тозокту да пайгамбарыбыз көрүп келди, бейиште көрүп келди. Бул адам баласынын, же мусулмандардын, же кимдин бирөөнүн, же пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн Кудай сактасын, өзүнүн ойлоп чыгарган бир сөзү эмес бул. Пайгамбардын өзүнүн ойлоп чыгарган бир сөзү эмес, туугандар. Бирок акыйкат ошончолук бизге жат көрүнөт. Жалган ошончолук бизге акыйкат көрүнөт. Өткөндө Facebook'та бир пост жазганмын. Бир жерде окуп атып 110 миллиардтан ашык инсан бул дүйнөгө келген экен. Эми сан берип атат да, сандын анча да мааниси жок. 110 миллиардтан ашык инсан бул дүйнөгө келген экен, бирок бир акыйкат бар, бир чындык бар. Бирөө да өлүмдү жеңе алган эмес. Деп жаздым эле. Асында караса, адамдар өлүм маселесинде сөз кеп козгогон жок. Маселе эмнеге? Санга такалып атат да. Тияктагы талаш, тартышуу, ызычуу эмне деп атат? Санда. Бирөө чыкты, бул андай болбошу мүмкүн. Бул туура маалыматпы? Кайдан алды? Тигиндей мындай. Маселе. Тууганым, маселе сандабы? Миллиард адам келсин, 100 миллиард адам келсин, 200 келсин, 10 келсин, азыркы 7,5 миллиард болсун, айырмасы жок. Бирөө да азыркы убакка чейин бирөө да өлүмдү жеңе алган жок. Акыйкат бул эмеспи? Ия. Акыйкат санбы же акыйкат өлүмбү?
Мен үчүн өлүм, бирок сен үчүн сан болушу мүмкүн. Эгерде сен акыйкатты акыйкат катары кабыл албай жатсаң. Мына ошол себептен эмне дейт могу жерде? Тууганым, бейиш хак, акыйкат. Тозок хак, акыйкат. Куранда тозоктун ар түрдүү аттары менен кошо 100дөн 200дөн көп тозок сөзү кайталанып келген туугандар. Алардын бирөөсү бул. Бай бейиштиктер эмне деп атат? Тозокко түшкөндөр жөнүндө сөз сүйлөп атканда сурашат. Же тиякта бир таанышы бар тозокто, өзү бейиште, иншалла баарыбыз насип кылган болсун. Амин, 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 амин. Тозокто же тууганы, же бир таанышы, же бирөөсү, же такыр эле бейтааныш болгон бирөө тозокто кыйналып жатат ал жерде. Ошолор жөнүндө булар маалымат алгысы келип атат бейиште. Анан же бир-бирөөдөн сурайт, же болсо периштеден сурайт. Периште айтат: барып билип келгилечи, тетиги жерде азапталгандарды эмне себептен тияка түшүп калышты деп ятасаалун. Фи джаннатин ятасаалун. Бейиштин ичинде бирок сурап атышат. Ятасаалуна, сурап жатышат. Анил мужримин, тозоктогулардан. Ма салакакум фи сақар. Периштелер келип туруп ошол тозокто жаткандардан айтат: эй тозоктун ээлери, ма салакакум фи сақар. Сақар деп аталган тозокко силерди түшүргөн эмне? Айткылачы, бул жашоодо, дүйнөдө эмне кылдыңар силер? Кайсы иштин аркасынан бул жерге келип калдың? А бул эмне деген сөз? Алла Таала эмнеге бизге мындай мисал берип атат? Мамлекеттик бир жумушта иштеп жаткан бир киши азыр биздин оорубуз ошол дүйнөнүн оорусу, Кыргызстанда бул оорулардын оорусу болуп эсептелет. Эң чоң көйгөй маселеси. Баарыбыз бул маселени башыбызда оорутабыз, ойлонобуз, тигинтебиз, минтебиз дегендей коррупция маселеси. Элестеткиле, мисалы бирөө мамлекеттик жумушта иштеп аткан бирөө колунан коррупция иш келет, кылат. Туурабы? Бирок бар бир түрмөгө түштү. Муну алып туруп түрмөгө киргизип туруп, мана ал жерге отургандарды сурайт. Түрмөгө кирген киши эң биринчи кайсы суроону берет? Бирөөлөр менен жолукканда, ошол жерде түрмөдө отургандар менен жолукканда кайсы суроону берет? Сен эмнин аркасынан бияка түштүң деп суроо берет. Бирөө айтат: манчалык миллиондогон акча жедим, ошол себептен түштүм дейт. Бирөө айтат: эмне кылдым, мамлекеттик жумушту өз кызыкчылыгымды пайдаланганым үчүн мындай болду. Мисалы да, тияк-бияк болуп туруп. Анан айтат, тиги ойлойт да: мен кичине эмне кылайын? Акылдуу болоюн. Эгерде мен буларга окшоп кыла турган болсом, анда менин да акыбатым кайсы жер болот? Бул жер болот деп ойлонсун үчүн. Мисал тияка кетпей эле койгула, себеби ал мисалды бердим го, бирок ал мисал толук менен муну чагылдырбай, себеп дегенде аз адам баласы андан да коркпой калды. Туурабы? Андан да коркпой калды. Көзгө көрүп жатат, мындай кесилип атат, тигинде мындай, аны токтотпойт ал дагы. Жейин, ичейин. Бирок мисал ошол да. Эмнеге бул мисал берилип атат? Бунун мисалында да башкача айтканда, сен тозокко түш элек, ошол тозокко түшкөндөрдүн эмне себептен түшкөндүгүн үйрөн дагы, ошол нерсени алыс бол дагы ал жерге түшпө деген сөз да. Маселе бул. Ошол себептен Кудай Таала ма салакакум фи сақар. Сақар деген тозок. Тозоктун оттору өтө эмелери, жерлери, анан өзгөчөлүктөрү көп да. Вайл деген тозок бар, сақар деген тозок бар, жаханнам бар, нар, өтө толтура. Сақар деген тозок. Ма салакакум фи сақар. Периштелер сурап атат дегилер. Сен эмнеге бул жерге түштүңөр дейт. Эмне кылдыңар бул жерге түштүңөр дегенде, булар 4 нерсени айтат, туугандар. 4 себептен биз тозокко түштүк деп айтат. 4-өнүн биринчиси.
Төртөнүн биринчиси. Лем калу, алар жооп беришти. Лем неку минал мусаллин. Biz 5 убакыт намазды окугандардан эмес элек. Бул биринчи. Тозокко түшүүнүн биринчи себеби 5 убакыт намазды окуган жокпуз. Бул биринчиси. Урматтуу мусулман бир тууганым, буну унутпа. Дининде намазы болбогондун дини дин болуп эсептелбейт. Мусулмандын жашоосунда намаз болбосо, биз итикадда мусулман эмес деп айтпайбыз. Бирок анын мусулмандыгы Кудайдын асында бир кыпынга ээ эмес. Намаз окуган адам капыр деген алымдар бар. Биз ага кошулбайбыз, биз аны такыр кабыл кылбайбыз. Бирок ошондой деген алымдар бар. Имам Шафи, имам Ахмед бин Хамбал айткан, аны дароо өлтүрүш керек деген. Ахмед бин Хамбал 4 улуу имамдардан бирөөсү. Имам Шафи айткан, динден чыкпайт, бирок жаза катары ал кишинин башын алыш керек. Имам Шафи айткан. Имам Абу Ханифа айткан, аны түрмөгө отургузуп туруп, тобо кылмайын түрмөдөн чыгарбаш керек деген. Абу Ханифанын сөзү бул. Намаз окуган киши. Биз андай кыла албайбыз, биз андай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ага система керек. Сот бар, башка бар, тигинде, мындай бар. Бирок бул эмнени түшүндүрөт бизге? Намаздын эмнесин түшүндүрүп атат туугандар? Ошону түшүнгүлөсүздөр. Намаздын маанилүүлүгүн түшүндүрүп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде ас-салату имадуд-дин деп атат. Намаз бул диндин эмнеси? Тиреги деп атат. Кайсы тирек? Ортончу тирек. Чадыр болот го, чадырлар. Чадырлар эмне? 4 тирекке ортодон анан чоң бир тиректи. Ошол ортончу тирек. Эгерде ошону алып калсаң, чадырдын бардыгы эме жыгылат. Намаз ошол чадырдын тиреги болуп эсептелет. Намаз окубаганга бир мүмкүнчүлүк жок шариатта. Болду сен намаз окубай койсоң болот деген бир мүмкүнчүлүк жок шариатта. Тура албасаң отуруп окуйсуң. Отуруп окуй албасаң жатып окуйсуң. Жатып окуй албасаң ишарат менен окуйсуң. 100% денең иштебесе көз менен, каш менен намаз окуйсуң. Намазды таштаганга бир да уруксат жок Алланын дининде. Жок уруксат. Намаз окубай койсоң болот деген жагдайларды таба албайсыңар. Аятта таба албайсың, хадисте таба албайсың, имамдардын сөзүндө таба албайсың, алымдардын сөзүндө таба албайсың. Эч ким бирөө аны айта албайт. Исламдын 5 шарты бар. Исламдын 5 шарты бар. 5 эмне себептен болбойт. Анда нерсе жок экенин эми түшүнөсүң азыр. Исламдын эмне 5 шарты бар. Калимату шахадат бар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абду ва расул. Өмүрдө бир жол айттың бу, кутулдуң, бул парздан бүттү. Алла сени бүттү сурабайт, өлүмгө, кыяматка чейин сурабайт. Ашхаду ан ла илаха. Бир жол айттың, жетиштүү жашооңдо. Андан кийин эгерде капырдык кылбаган болсоң деген сөз да, түшүн, айнан айын. Андан кийин мындай динден чыгара турган сени бир кыйын аракет сөз кылбасаң, бир жол ашхаду ан ла илаха иллаллах дедиңби, өмүр бою мусулман болуп жашадыңбы, болду. Кереги жокса ашхаду ан ла илаха иллаллах Мухаммаду расул. Орозо жылда бир жолу парз. Оруп жаткан болсоң, кармабай эле койсоң болот дейт. Фидия бересиң, ордуна башка бир нерсе толуктап коесуң. Орозону кармабай койгон учурлар да болот, уруксат берет шариат. Андан кийин келди зекет. Зекет да ошондой. Байларга парз, бай эмеске ким айтты парз деп, зекет бериш керексиң деп. Эч ким келип сени мажбурлабайт, зекет бериш керексиң. Сенде кедей болгон бирөөдө зекет деген ибадат жок. Кедей болгон бирөөнүн 5 парзы жок. Зекет кедей болгон бирөөнүн 4 эле парзы бар.
İslamdın 5 parzı var, ova, бирок анын 4 эле parzı var. Эгерде орукчан болсо, орузо кармабаса, анын 3 эле parzı var. Акчасы жок, ажылыкка барганга анын 2 эле parzı калып калат. Жок. İslamdın 5 parzı var, бирок ал кедей, орукчан 2 эле parzı kaldı. Kalima-i şehadatты kıldı, atkарды, ayağında kaldı bir ele namaz. Alda kanço? Günde 5 mal. 5 maldı topto. 1 saatті түзбөйт. 1 saatті түзбөйt. Бирок бул нерсенин маанилүүлүгү ошол жерде. Көрдүңүздөрбү? Эми ошол бир калган элестеткиле да. İslam'dın 5 şartından biri öyle kalıp atat namaz, anı da kılbay koysa andayım ne deysin? Anı da kılbay koysayım ne deysin? Oşol sebepten şariat ne de atat? Ey namaz okuvaganга sağa. Ne deyt ele? Bizdin düşüktörü toğanız. İlacı yok deyt he? İlacı yok. Büttü. Oşun işte aytабыз. Müslüman bolgon biri 5 vakit namaz okuş gerek, büttü. Men Müslümanbı 5 namaz okuş gerek. Başka yol yok. Başka yol yok. Ошол себептен алымдардын эми сөзүнүн маанилүүлүгүн түшүнгүлө тургандар, Бир айтат түрмөгө отургузганбаш керек, бир айтат келлесин алыш керек деп атат да. Бул намаздын, бирок намаз окугандыгы үчүн тарыхта келлеси алды дегенде бир да факт таба албайсыңар. Түшүнүктүүбү? Айтты деп эле кылды деген маанисинде эмес. Сен мусулмандар ошол түшүнүшчү кой, намазды окуйлу. Намазды окуйлу, Аллахтын ибадатын аткаралы. Бул өтө маанилүү. Бул өтө. Ошол себептен тозокко түшүрүүчү биринчи фактор эмне экен Сакарга? Лам наку минал мусаллин. Биз намаз окугандардан болгон эмес элек деп айтчу. Бирок бир нерсени айтайын тугандар. Намазда исламдын 5 шарттын бардыгы бар. Namazın içinde İslam'ın 5 şartı bardığı var. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammed Resul var yok mu namazda? Tahiyyatta okuyuz mu? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resul. Okuyuz? Okuyuz. Var mı birinci şartı namazda? Var. Orozo var o namazda? Orozo var. Tıyılı degen ne? Orozo bul tıyılı. C3'den tıyılasın. Nakta orozo bir gana C3'den tıyılı emez. Tura emez mi? Gözdüğün, tildiğin, başkanın tıyılus. Namaz tıyılı. Allahu Ekber degen menen emne olasın? Tıyılasın. Emneden tıyılasın? C3'den tıyılasın. Jaman işlerden tıyılasın. Dünyalık sözden tıyılasın. Jürögüңdü Kuday taladan başkasından tıyıp koyuyorsun. Bul orozo dev atalat. Namazın içinde orozo var. Namazın içinde zeket var. Zeket degen ne? Zeket degen söz. Sen bir nersege eye olasın. Oşol eye bolgon nersini Kuday Taala'nın razıçılığı üçün bölüp durup bir bölügün emne çıkarıp Allah üçün berip koyuyorsun. Sen bul jerde adam balasının en kımbattı bolgon baylığı emne? Ubakıt. Ubakıt. Oşol ubaktısın emne kılat? Bölüp durup ya Rabbi sen maga 24 saat berdin. 24 saatin bir bölügümünü alıp durup sağa emne atam ben? Zeketimdi berip atam deydi. Zeket var mı? Zeket var. Namazın içinde acılık var. Sen kaçıya karap durup namaz okuyusun? Kaabaga, Mekke'ye karap namaz okuyusun. Kaabaga, Mekke'ye karap namaz okuyuyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bizge taşlagan sünneti oşol. Biz namaz okuganda Allahu Ekber degende kulak kakkanda biz özümüzdü Kaaba'nın tegereginde elestetiş gerek biz. Oşondoy ruhani abalga düşüş gerek biz tuğanlar. Oşonda çılgı namazımız болады bizden. Karasangsızlar, demek İslam emnenin tegereginde, namazın tegereginde. Oşun için alımlarız aytkan. Men la salate lehu la dine leh. Kimdin namazı bolmasa dini yok dep aytılат. Din bul emne? Din bul eki nerse deydi. Bir Kuday menen bolgon baylanış, eki kuldar menen bolgon baylanış.
Бир Кудай менен болгон байланыш бул намаз, кулдар менен болгон байланыш болсо кийинки аят айтып атат. Экинчи себеп, тозокко түшүн экинчи себеби валам наку нут'имул мискин. Биз кедейлерди баккан эмес элек. Бул жакта алымдар айтат, бай болсок зекетибизди берген эмес элек. Бай болбосок болгон эмнебиз бар, ошолордон бөлүшкөн эмес элек. Башкача айтканда, ихсан кылган эмес элек биз. Бир Кудай Таала менен байланышыбыз намаз, салат. Экинчи кулдар менен болгон байланыш эмне? Ихсан, закат болуп эсептелет. Биз кедейлерди баккан эмес элек дей караңыздар. Ошон үчүн алымдар айтат, дин бул al-ittисалу биллахи, Аллах Таала менен байланыш, вал ихсану илал халқи, Кудай Тааланын махлуктары менен болгон жакшы мамилең болуп дейт. Жакшы мамиленин башында жардам турат туугандар. Ошон үчүн бул өтө маанилүү. Калган экөөнү жетишпедик. Иншалла калган экөөнү эмки жумада улантууга аракет кылабыз иншалла. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.